Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге болгон окуядан алынган Волчья яма деп аталган кызыктуу тасманын экинчи бөлүгүн баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болсоңуздар, анда биз баштадык. Түндүк батыш Австралия. Тасманын башында жылына бул аймакта көптөгөн адамдар жоголуп, алардын көпчүлүгү табылганы менен кээ бирлери такыр эле дайынсыз болуп жоголуп кетет экен. Ошол Австралиянын ээн талаларында жол жээгинде жол кайгуу кызматынын офицерлери өз кызматтарында турушкан. Бир кезде ал жерден бир унаа өтүп, ал 100 жылдамдыктан ашып айдабаса деле, офицерлер зериккенби айтор анын аркасынан кубалап жөнөштү. Ал унаага жетип барып токтотушуп, дароо эле ал адамдын унаасын жана айдоочулук күбөлүктөрүн текшере башташты. Унаасынын аркасын ачып, ал адамдын чочколорго мергенчилик кылаарын билишти. Офицерлер ал адамдын күбөлүгүн карап, анын аты Мик Тейлор экенин билишти. Мик жол эрежесин бузбаган болсо деле, офицерлер аны кемсинтишип, ага айып кагазын беришип, анан да бул эскирген унааны экинчи бул жолдо айдаба деп талап кылышты. Алар кеткенден кийин Миктин ачуусу келгендей болуп, унаадагы куралын карады. Көп адамдарды басмырлап, бул нерсе адатка айланган офицерлер эч нерсе болбогондой кетип баратышты. Бир кезде унаа айдап бара жаткан офицердин башы чачырап, унаа жолдон чыгып сайга кулап түштү. Бир кезде колуна күйүүчү май көтөргөн жанагы Мик деген адам шашпай басып келип, ошол жерден экинчи офицердин жалынганына карабай эле бутун сындырып, мергенчилик бычагы менен далга сайып, аны унаага отургузуп, күйүүчү май чачып өрттөп салып кетип калды. Кийинки көрүнүштө германиялык жаш жубайлар Радкер жана Катарина Австралияга турист катары келишип, Сидней шаарынан бир канча алыстыкта жайгашкан Карышкыр чуңкуру деп аталган аймакка саякатка жөнөштү. Жолдо катар унаалар көп болот деп ойлошуп, бирок жыйынтык алар күткөндөй болгон жок. Ошентип алар чанда-чанда өткөн унааларды тосуп отуруп, өздөрү көздөгөн аймакка да жетип алышты. Карышкыр чуңкуру деп аталган аймак качандыр бир кездерде метеорит түшкөн жер экен. Жаш жубайлар ал жерде башка туристтердин да эс алып жүргөндөрүн көрүштү. Кайрадан жол тосушуп, бирок бул аймакта негедир көпчүлүк унаалар жол тоскондорго токтошпойт экен. Кечинде токой сымал бир жерге келишип, чатырын тигип түнөп калышты. Түн ортосунда алардын чатырынын жанына бир унаа келип токтоп, Радкер сыртка чыкса, унаадан жанагы Мик деген адам чыгып, бул жерде чатыр тиккенге болбойт, айып пул төлөп каласыңар деп айтып, мен силерди жакынкы шаарга чейин жеткирип коеюн десе, Радкер ага көнбөй, мен бул жерден эч кандай тыюу салынган белгини көргөн жокмун. Биз бул жерде түнөп эртең кетебиз деп айтса, Миктин дароо эле өңү бузула баштап, Радкерди кармап бычагы менен сайып салды. Андан соң Катаринаны кармап алса, жарадар болгон Радкер келип, аны менен кармаша баштады. Мик Радкерди ур токмокко алып, бир кезде бычагын алып, анын башын денесинен бөлүп салды. Аны көргөн Катарина коркконунан кыймылдай албай калды. Андан соң Мик Катаринаны кармап алып, эми экөөбүз 2-3 ай бою бирге болобуз деп айтып, ошол жерден эле эсин оодарып койду. Бир кезде Катарина эсин жыйып, жанагы адам иттерин тамактандыруу үчүн Радкерди кадимкидей эле союп жатканын көрөт. Катарина ал жактан туруп акырындан качып жөнөйт. Аны байкап калган Мик унаасын айдап артынан кубалайт. Бул кезде британиялык саякатчы Пол Хаммерсмит жолдо келе жаткан эле. Бир кезде эки колу байланган, катуу коркуп калган кыз анын жолунан тосуп чыгат. Аны унаасына салып эмне болгонун сурай баштайт. Ошол замат ал жерге Мик жетип келип, катуу коркуп калган Катарина чаңгырып кыйкыра баштайт. Анда Пол унаасын айдап качып жөнөп, бир топко чейин качып жүрүп отуруп, акыры Полдун унаасы башкаруудан чыгып чимирилип токтоп калат. Жетип келген Мик Полду куралы менен атмакчы болот. Пол жашынганга жетишип, бирок жанындагы кыздын жансыз денесин көрөт. Дароо эле унаасын айдап качып жөнөп, Мик аны өлтүргөнгө жетишпей калды. Пол тынбай жүрүп отуруп, таңгамал бир жерге келип токтоп, кыздын денесин ороп, ошол жерге таштап жүрүп кетти. Талаа менен жүрүп отуруп, акыры чоң жолду таап келип, картасын карап, туура багытты аныктап, бирок унаасынын күйүүчү майы жакынкы шаарга чейин жетпей турганын билди. Келе жаткан унааны тосуп, бирок ал токтобостон өтүп кетти. Андан соң алыстан дагы бир жүк ташуучу унаа көрүнүп, бирок ал унаа жакындап келгенде Пол анын жанагы киши өлтүргүч экенин тааныды. Дароо эле унаасына отуруп качып жөнөдү. Мик болсо дагы бир адамды өлтүрүп, анын унаасын тартып алганын билебиз. Жолдон өтүп бара жаткан кенгурулардын кээ бирлери алардын курмандыгына айланды. Дагы да бир топко чейин кубалашып жүрүп отурушуп, акыры Пол бара жаткан жолдун этеги туюк экенин көрөт. Артынан келген Мик Полдун унаасын жардан ары тоголото сүздү. Бир топ бийиктиктен кулап түшкөн Пол аман калып, унаадан чыгып эми кутулдум окшойт деп турса, өйдөдөн жанагы чоң унаанын келе жатканын көрүп, ал жерден качканга жетишип калды. Андан соң жанагы адамдын кырда карап турганын көрүп, андан ары жөө жалаңдап качып жөнөдү. Пол алынын жетишинче бир топко чейин жүрүп отурду. Бирок артынан Миктин дагы эле калбай келатканын байкаган жок. Чарчап чалыгып, күндүн аптабында суусаган Пол талаадагы жалгыз үйгө жетип эле эсин жоготту. Ошол үйдөн эсине келип, аны ошол үйдө жашаган бир абышка кемпир сактап калганын билет. Алар Полго суу берип, тамактандырып, андан соң жакынкы шаарчага жеткирмекчи болушат. Бир кезде эле сырттан Миктин үнү чыгып, Пол коркуп баштайт. Анда кары киши ага эч коркпой эле кой деп айтып, куралын алып сыртка чыгат. Мик кары кишиге үйдөгү адамды мага бер деп айтса, кары киши куралын атып коркутуп Микти
кетирип жиберет. Андан соң алар камынып шаарга жөнөгүчөктө эле. Мик алардын үйүнө кайтып келип, кары киши менен анын аялын эч ойлонбостон эле өлтүрүп салды. Бул кезде Пол артын карабай ал жерден качып кеткенге жетишип калды. Мик аны атпастан кородогу атты көрүп, аны токуп минип алып артынан жөнөдү. Ал кубалап жеткене калганда Пол чөптөрдүн арасында жашынып калды. Мик боолбой эле издеп жүрүп аны таап алып, аны кууп барып ошол жерден эле шапалагы менен сабай баштады. Ошентип каарманыбыз көзүн ачса, Миктин зынданында байланып турган экен. Ал ойгонору менен Миктин үнү чыгып, "Сен бул жака эмнеге келдиң?" деп сурап баштайт. Каарманыбыз "Ага, мен сизге тоскоол болоюн деген эмесмин" деп кечирим сурап, кое берип жиберүүсүн суранат. Анда Мик Полдун жанына келип, "Сен бул жака жөн эле келген жоксуң, сен бул жака саякаттап, укмуштуудай окуяларды каалап келдиң" десе, Пол коркконунан ал сөздөрдү мойнуна алат. Мик "Ага, мына эми сенде укмуштуудай окуялар пайда болду" деп айтып, анан да "Сен мага таандык кызды өзүң менен бирге алып кеткенге аракет кылдың" деп, ошол үчүн эми сен көп кыйноо тартасың деп койду. Каарманыбыз ал адам ырдаса кошо ырдап, жакшы сөздөрдү сүйлөп алаксытканга аракет кылды. Канчалык коркуп турса да коркуп турганын билгизбегенге аракет кылып, жанагы адам күлсө аны менен кошо күлүп жатты. Анда Мик каарманыбызга "Сен өтө эле акылдуу адам окшойсуң" деп, "Мен сага 10 суроо берем. Эгер анын 5-өөнө туура жооп берсең, мен сени бошотом" деп айтат. Каарманыбыз дароо эле ага макул болот. Анда Мик ал жерге ичимдик алып келип, Полдун бир колун бошотуп, экөө ичимдик иче башташты. Суроо берип баштаардын алдында Мик ал жерге темир кесүүчү аппаратты алып келип коет. Пол андан эмне үчүн деп сураса, ал адам Полго "Эгер сен туура эмес жооп берсең, мен сенин манжаларыңды бирден кескилеп турам" деп айтат. Ошентип Мик каарманыбызга Австралиянын маданияты жана тарыхы жөнүндө суроолорду берип баштайт. Баштапкы 2 суроосуна каарманыбыз туура жооп берип, керек болсо жылдарына, күндөрүнө чейин так жооп берип коет. Анда Миктин жини келип баштап, "Сен булардын баарын каяктан билесиң" деп сураса, Пол өзүнүн тарыхчы экенин айтат. Анда Мик дагы бир татаал суроону берип, бирок каарманыбыз аны дагы ойлонуп атып туура жообун таап алды. Анда Миктин ачуусу келип, каарманыбыздын колун кыпчытып, дароо эле бир манжасын кесип салды. Андан соң Мик кийинки суроосун узатып, спорт жөнүндө суроо бергенде каарманыбыз ойлонуп туруп, ал суроого атайлап эле туура эмес жооп берип койду. Мик ачууланып, кайрадан анын колун кесмекчи болгондо, каарманыбыз сол колун бошотуу үчүн "Сол колумду кес" деп суранат. Мик анын сол колун бошотуп, кыпчытып, анын да бир манжасын кесип салды. Андан соң Мик башка бөлмөгө чыгып кеткенде, жакын жердеги балканы алып, аны жашырып койгонго жетишет. Мик кайтып келип, ал жердеги жарыктарды күйгүзүп, адамдардын сөөктөрүн көргөзүп, "Сен дагы ушулардай болуп өлөсүң" деп коет. Андан соң ал Полго жакын келгенде, каарманыбыз учурдан пайдаланып балканы алып, аны башка чапанга жетишип калды. Андан соң Пол аны көздөй жакындап бара жатканда, Мик турганга жетишип, каарманыбызды кубалап жөнөдү. Каарманыбыз качып жөнөп, өзүнүн бир чоң жертөлөдө экенин билди. Бети канга боелгон Мик бул жактан эч ким качып кете алган эмес деп кыйкырып келе жатты. Каарманыбыз жертөлө менен жүрүп отуруп, ал жакта көптөгөн өлгөн адамдар бар экенин көрдү. Анан да баардыгынын кыйналып, азап чегип өлгөнүн көрүп, бир кезде араң турган каарманыбызды коркутуп, бир кыз чыга калды. Каарманыбыз анын чынжыр менен бекитилгенин көрүп, артынан жакындап келип калган Миктен качып кетти. Мик иттерин бошотуп, иттери Полду издеп жөнөштү. Каарманыбыз дагы да өлүк денелерди көрүп жүрүп отуруп, акыры сыртка чыгуучу жолду көрдү. Дароо эле сыртка чыгып жөнөп, бирок башка жол менен иттер да келип калды. Бирок Миктин иттери өзү жасаган тузакка түшүп калышты. Андан соң каарманыбыз сыртка чыгуучу жолдо да тузак бар экенин билип, ал тузактан секирип өтүп сыртка чыгайын деп жатканда, артынан Миктин келе жаткан көлөкөсү көрүнөт. Каарманыбыз балкасын дайындап бурчка жашынып калат. Бирөөнүн сөлөкөтү көрүнгөндө каарманыбыз дароо эле аны түртүп тузакка түшүрүп жиберди. Андан соң анын жанагы чынжырга бекитилген кыз экенин көрүп, аңгыча болбой эле артынан Мик келип каарманыбызды кармап калды. Кийинки көрүнүштө каарманыбыз жакынкы шаарчалардын биринде ойгонуп, жанынан бир кагазды таап аны окуйт. Ал жерде "Сен жеңдиң" деп жазылып турган. Андан соң жергиликтүү полиция аны алып кетишет. Анын берген бир нече көрсөтмөлөрүнө карабастан, Карышкыр чуңкурунун аймагындагы бир нече белгисиз өлүмдөргө Пол Хаммерсмит гана шектүү болуп калган. Тергөө учурунда ал толугу менен психикалык жактан жабыркап, кайра Улуу Британияга депортацияланып, Эшфорд ооруканасына дарыланууга жаткырылган. Тасманын аягы биринчи тасмадагыдай эле аяктайт. Мик өзүнүн мылтыгы менен алыстарга кетип бара жаткандыгы сүрөттөлөт. Эгер видео жакса, каналга катталып, мага жакты белгисин басып койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.